Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Американын Висконсин штатында полиция кара кишини аткандан улам чыккан толкундоолорду басууга улуттук гвардия жайгаштырылган. Абал кандай өзгөрүүдө? Беларуста көп ата-энелер шайлоодон кийин камакка алынган балдарын издеп жатат. Көп жыл мамилелерин жашырып жүргөн кыз-жигит азиялык жана африкалык коомчулуктардагы өз ара расизм тууралуу айтып чыгышты. АКШда 200 федералдык агент Висконсиндеги Кеноша шаарында 3 күндөн бери уланып жаткан толкундоолорду жайгаруу үчүн жөнөтүлгөн. Акциялардын чыгышына дем алыш күнү Джейкоб Блейк аттуу кара жигитке полициянын ок атканы себеп болду. Мурдагы түнү 2 демонстрантты атып өлтүргөнүнө байланыштуу 17 жаштагы өспүрүм кармалды. Висконсиндеги окуядан улам АКШ боюнча бир катар спорттук мелдештер токтотулду. Каршылык акциясы өтүп жаткан жерге эми куралчан коопсуздук күчтөрү тартылып жатат. Ишембиде түндөсү башаламандык орун алганга чейин бир жигит камерага түшүп калган. Маалыматка караганда, ошол сурак берген 17 жаштагы Кайл Риттенхаус кийинчерээк куралын таштаган. Бул телефондон тартылган видеодон кимдир бирөө демонстранттарга ок чыгарганын көрүүгө болот. Кийинчерээк жакындатып көргөндө бир адам жерде кыймылсыз жатканы байкалган. Башка видеодо кайра эле ошондой окуя орун алып, демонстрант куралын жерге койгон. 2 адам каза болуп, үчүнчүсү жаракат алды. Колунда курал кармап жүргөн жигит кийин колун көтөрүп полицияга барган. 17 жаштагы өспүрүм адам өлтүрүү беренеси боюнча айыпталды. Мунун баары жекшемби күнү полициянын афро-америкалык Джейкоб Блейкти атканына жооп катары болууда. Расмийлердин билдиришинче, үй бүлөлүк чырдан улам полиция чакырылып, кийин полиция Рустен Шески Блейктин жонуна 7 жолу аткан. Окуядан кийин иликтөө жүргүзүлүп, Блейк колунда бычак болгонун мойнуна алган. Жана тергөөчү Блейктин унаасында бычак болгонун аныктаган. Унааны тинтүүгө алган учурда андан башка курал-жарак табылган эмес. Президент Трамп Твиттердеги билдирүүсүндө Кеношадагы зомбулукту токтоторун убада кылды. Ал эми анын демократ атаандашы Джо Байден видео кайрылуу жолдоп тараптарды тынчтыкты сактоого чакырган. Мыкаачылыкка каршы протестке чыгуу бул туура нерсе. Бирок бирөөлөрдүн мүлкүн өртөө бул протест эмес, ал зомбулук. Жергиликтүү Milwaukee Bucks баскетбол командасы билдирүү таратып, анда Джейкоб Блейкти атууга байланыштуу плей-офф оюнуна күтүүсүз бойкот жарыялашкан. Эми сезон аягына чейин болору күмөн. Ал эми полициянын мыкаачылыгы жана расисттик теңсиздикке байланыштуу соңку демонстрациялар өтүп жаткандыктан, ал өлкө боюнча коркунуч таратат деген кооптонуу болуп, учурда Кентошага жүздөгөн федералдык аскерлер жөнөтүлдү. Эл аралык жана Кыргызстан боюнча соңку жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Ал үчүн биздин дарегибиз bbc.com/кыргыз. Беларуста президенттик шайлоонун талаш жараткан жыйынтыктарынан улам демонстрациялар улантылууда. Акциялар башталгандан бери жүздөгөн кишилер камакка алынды. Алардын көбү камакта аyoосуз сабалгандыгын айтып беришти. Добуштарды бурмалады деп сынга алынган президент Лукашенко көтөрүлүштү токтотобуз деп билдирди. Камакка алынгандардын бири Минсктеги шайлоого байкоо салып жүргөн Дарина аттуу студент кыз башынан өткөн окуяны айтып берди. Миңдеген адамдар балдарынын кайда экенин билишпейт. Баламдын кайда экенин билбейм. Аны уурдап кетишкенби деп убактылуу кармоочу жайдын сыртында миңдеген адамдар жүрөт. Дарина 19 жашта. Ал Белоруссиядагы талаштуу шайлоо учурунда байкоочу болгон. Юриспруденция факультетинин 3-курсун аяктадым. Юристтик кесипке ээ болууну каалагандан кийин шайлоого байкоо салуу жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлогом. Дарина жергиликтүү Минск шайлоо участогунда мыйзам бузууларды көргөнүн айтты. Шайлоо мыйзамдарынын бир нече жолу бузулганын көрдүк. Биринчиден, албетте, адамдардын саны. Мисалы, биз эсептегенде бир күндө 60 адам келди. Күндүн аягында протоколдо 160 адам келди деп жазылганын көрдүк. Бул тууралуу арызданганы жаткансыз да?
ооба. Негизги күнгө чейин арызданууга убактыбыз жок болду. 8 августта формасыз, эч кандай документтери жок 5-6 адам чуркап келип бизди кармап, колумдагы телефонумду тартып алышты. Анан бизди ушул мектептин коридоруна алып барышты да кийин унаага салышты. Дарина саат 8-ге чукул чалды. Дарина апасы Иринага аны кармап кетишкенин айткан. Бул бир кызык учур болду. Анткени сиз билесизби, алардын астында сиз эч кимсиз. Кыйкырсаңыз да сизге эч ким жардам бербейт. Баламдын кайда экенин, ал уурдалып кеткенин, же түрмөдө отурганын билген жокмун. Ал көз карандысыз байкоочу гана болгон. Ирина Даринаны издеп бир топтун убактылуу кармоочу жайларда жүрдү. Миңдеген адамдар балдары кайда экенин билишкен жок. Түрмөнүн сыртында миңдегендер турушту. Ирина Дарина бул унаалардын ичинде болгонун билген эмес. Мен терезеден сыртты карап тургам. Анан ата-энем жүргөнүн көрүп калдым. Ал жерде жүргөндөрдүн баары ыйлап, баласынын атын айтып кыйкырып жатышты. Ирина Даринаны сотто гана көрө алды. Мен Даринаны көргөндө өзүмдү аябай сабырдуу кармаганга аракет кылдым. Себеби ал депрессияга кабылганын байкадым. Билбейм, ал ушунчалык аялы көрүндү. Кызымдын колунан кармагым келди. Бирок анын жанында 3 милиционер турушту. Анын үстүнө биз ал жерде аз сүйлөшүбүз керек эле. Судья Даринаны полицияга баш ийген эмес жана бейбаштык кылган деп күнөө койгон. Дарина бир нече күн Минскинин өтө жаман атты атка конгон Акрестина түрмөсүндө отуруп чыкты. Ал жакта иштегендер адамдарга эч кандай адамдай мамиле кылбайт экен. Дарина алардын ага колу тийбегенин, бирок эркек кишилерди ур токмокко алышканын айтты. Балдар кыйкырып жатканын уктук. Жандары чыгып жаткандай кыйкырышты, билбейм. Бул абдан коркунучтуу эле. Анткени биз муну укканыбызда эч нерсе кыла албай турганыбызды түшүндүк. Эгер бир нерсе кылсак, анда кийинкиси биз болуп калышыбыз мүмкүн экенин түшүндүк. 6 күн камакта отургандан кийин Дарина бошотулган. Биз менен сүйлөшүп окуяңызды айтып бергениңиз үчүн бирөө эшикти каккылап келет деп коркпойсузбу? Ооба. Бул өлкөдө биз ар дайым коркуп жашайбыз. Ооба, ар дайым. Мен көчөдө жүргөндө тегерегимди улам карай берем. Мени бирөө кармап түрмөгө камачудай туюла берет. Бул коркунучтуу тажрыйба болду. Бирок мен дагы деле күрөшүшүм керек деп ойлойм. Үйдө отуруп калбайм. Биздин абалыбызды эми жакшы түшүнүп отурам. Менин укуктарым жок. Өлкөдө мыйзам иштебейт жана бул жерде коркуп жашайбыз. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Жаңы Зеландиянын соту Крайстчерч шаарында мечитте ок чыгарып, 51 мусулман кишинин өмүрүн кыйган расист өмүр бою абакка кесилди. Мунапыска акы берилбеген өмүр бою абак жазасы өлкөдө биринчи жолу берилип отурат. Премьер-министр Ясинда Арден бул киши өлтүргүч өмүр бою камалып отурууга татыктуу деди. Америка Кошмо Штаттарынын түштүк жээгине Лора деп аталган бороон тийди. Шамалдын ылдамдыгы саатына 240 километрге жетип, Луизианада суу ташкындады. Имараттарга зыян келип, бир топ аймактарда электр үзгүлтүүгө учурады. Бул соңку 150 жылдагы Луизианадагы эң катуу бороон деп айтылууда. Кытайлык TikTok тиркемесинин жетекчиси кызматтан кетти. Ал мындан 3 ай мурун ишке киришкен эле. Кевин Мейер кызматкерлерге соңку апталарда саясий чөйрө кескин өзгөрүп кеткендигин билдирди. TikTok Кытай менен АКШ ортосундагы чатактын чордонуна айланды. Дональд Трамп анын Америкадагы бизнеси америкалык компанияга сатылышы керек деп талап кылууда. Түштүк Кореяда бир күндө коронавируска кабылгандардын эң жогорку саны катталып, 441 жаңы жуккан учурлар аныкталды. Булардын көбү башкала Сеулда. Коронавирустун бул жолку жайылышы мурункусунан кыйла кооптуу дейт эксперттер. Анткени ал калкы жыш шаарда болуп, өзгөчө улгайган адамдар арасында жайылууда.
Теги индиялык болгон Британ атуулуу Амит үй бүлөсүнүн кабылдабай коюшунан коркуп, ганалык Мишель менен мамилесин бир нече жыл бою жашырып жүргөн. Анын айтымында ал чоңойгон коомчулукта кара адамдарга карата расисттик мамилеге, адамдардын түсүнө маани берүү жана касталык түзүлүш таасир этиши ыктымал. Амит менен Мишель алардын тажрыйбасы теги африкалык жана азиялык башка жубайларды шыктандырат деп үмүт кылат. Mish, you ready, yeah? Yep. Cool, let's go. How do I look? Yeah, you look good. All good. Амит менен Мишель Пател расасы аралаш жубайлар болгону тууралуу видео блог жүргүзөт. Салам, биздин каналга кош келгиле. Биз кайрадан өз жумушубузду баштадык. Гуджрат тилин канчалык үйрөнүп калганымды сынап көрөйүн деп чечтим. Амит экөөбүз мектепте окуп жүргөндө 9-класста таанышканбыз. Башында бири-бирибизди шылдыңдап, тамашалап ойночубуз. Андан кийин жакшы достошуп кеттик. Амит үй бүлөсүнө Мишель менен мамилеси тууралуу көпкө айткан эмес. My mum was probably the one person who we faced. Үй бүлөмдө баарынан көп каршы чыккан апам болду. Биздин коомчулукта, айрыкча индиялык коомчулукта кассаларга бөлүнүү деген түшүнүк бар. Кассалар адамдын түсүнө байланыштуу да бөлүнөт. Актар менен азиялыктардын үйлөнүүсү кадыр эселе болуп калды. Бирок элдер караларга үйлөнгөн учурлар аз. Караларды тепкичтин түбүндөгү катмардай көрүшөт. Караларга түбөлүккө жар болууну көптөгөндөрү туура эмес көрүшөт. Амит коомчулукта көп кыйынчылыктарга туш болгонун айтты. A large emphasis is placed on how will other families perceive your family. People. Мындай көйгөйлөрдүн көбү башка үй бүлөлөр эл эмне дейт деген ойдон башталат. Менин тарабымдагы айрым тааныштарыбыз сен индиялыктарга индус коомчулугуна доо кетирдиң деп айткандар да болду. Мен башында эле кайраттуу болууну чечкем. Баардыгын таразылап жаттым. Анткени алардын көйгөйү жалгыз мен жөнүндө эмес, алардын каралар тууралуу көз карашында болуп жатканын түшүндүм. Маккарти жана Пател үй бүлөлөрү Амит менен Мишелдин баш кошуу үлпөтүнө кош келиңиздер. Амиттин үй бүлөсү тарабынан кабыл алынган соң, Амит менен Мишель алардын баш кошуусу өздөрүнө окшогон башка жубайларга үлгү боло алабыз деп ишенет. Амиттин апасы Мишелди үй бүлөсүнө толук кабыл алды. Ал 2 жаш менен чогуу жашайт. Амит анын апасынын көз карашы өзгөргөнүн көрүп, индус коомчулугунда аралаш расадагы үй бүлөлөргө мамиле өзгөрөт деген үмүтүн айтты. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Футболдо Челси Лестердин коргоочусу Бен Чилвелл менен келишим түздү. Англиялык эл аралык оюнчу дээрлик $60 миллион 5 жылга келишим түздү. Ал Челсинин жай мезгилинде өткөрүп алып жаткан 3-чү оюнчусу ага чейин Аякстан Хаким Зиеч жана Лейпциг командасынан Тимо Вернер менен келишимге кол коюлган. Теннисте Мартина Навратилова быйылкы АКШ ачык чемпионатына бир нече алдыңкы спортчулар катышпаганынан титулдардын баркы түшпөйт деп билдирди. 18 жолу шлемди уткан Навратилованын айтымында жеңүүчүлөргө башкача карап калышпайт. Белгилүү теннисчилер, анын ичинде учурдагы чемпиондор Рафаэль Надаль жана Бьянка Андреевск коронавирус пандемиясынан улам мелдешке катышпайт. Чемпионат дүйшөмбү күнү башталат. Биз жогоруда жаңылыктарда айткандай, жекшемби күнү Висконсинде кара адамга полициянын ок чыгарганына жана расалык адилетсиздикке бир нече атлеттер каршы чыккандыктан АКШда бир катар спорттук иш-чаралар токтотулду. Баскетболдо Улуттук баскетбол ассоциациясы Milwaukee Bucks командасы мелдешке катышуудан баш тарткандан кийин шаршемби күнү өтчү 3 плей-офф оюндарын токтоткон. Теннисчи Наоми Осака шейшемби күнү өтчү мелдешке катышпастыгын айтып, бардык беттештер токтотулду. Ошондой эле 5 футболдук таймаштагы өтпөй турган болду. Жаңылыктардын соңунда америкалык 9 жашар бала аба баллонун жалгыз учурган эң жаш учкуч болуп калды. JT Head 122 метр бийиктикке көтөрүлүп, 20 мүнөт учуп жүрдү. Аба баллон компаниясынын иштеткен ата-энеси маалымдагандай, бала 1 ай жашынан бери баштап эле алар менен кошо учуп жүргөн экен. Ошондон бери бир топ тажрыйба топтоптур. Коркпой учурган атасынын жүрөгү ток экен. Интернет сайтыбызды эске салам. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан эл аралык жаңылыктарды, ошондой эле бүгүнкү радио программаны таба аласыздар. Бери устушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналпарган Акчолпон Койчиева эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.